Төрт кишинин өлүмү. Депутаттын уулу суудан кургак чыкты. Ысык көл райондук соту Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобековдун катышуусундагы жол кырсыгына байланыштуу кылмыш иши боюнча чечим чыгарды. Бул тууралуу укук коргоо органдарынан маалымдашты. Жол кырсыгына себепчи BMW X7 унасынын айдоочусу Элдияр Халмурзаевка сот амнистия берип, жоопкерчиликтен бошотту. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Сооронбай Жээнбековдун кан кудасы Алиярбек Абджалиевдин уулу бул иш боюнча жоопко тартылган эмес, күбө катары гана өтүп жаткан. Айрым маалыматтарда Элдияр Халмурзаев өспүрүм баланы багып алгандыгы үчүн сот ага амнистия колдонгон. Эскерте кетсек, 2019-жылы Ысык көл районунун Бактуу Долоноттуу айылындагы үрөө учурган жол кырсыгы болгон. Чоң жолдо BMW X7 жол тандабас унасы менен Lexus жеңил унасы сүзүшүп, 4 адам каза болгон. Баары тең жеңил унанын жүргүнчүлөрү. Жол кырсыгынын дагы бир катышуучусу жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абджалиевдин уулу Темирлан Токобеков дагы болгон. Маалымат булагы Аргумент чекиткейчи. Асель Кадырбекова чыгармачылыкка такыр кайтпай калышы мүмкүн. Ырчы Асель Кадырбекова чыгармачылыкка такыр кайтпай калышы мүмкүн. Бул тууралуу ал Instagram социалдык баракчасында жазды. Учурда бул татаал маселе. Балким такыр эле чыгармачылыкка кайтпай калам. Баарын ойлонууга убакыт керек. Убакыт келгенде чечебиз, деди ырчы. Маалымат булагы Аргумент чекиткейчи. Анжелика бир клибимди эфирге чыгарыш үчүн 45 000 сом сурашты. Кыргыз эстрада ырчысы Анжелика клибин эфирге чыгаруу үчүн андан 45 000 сом сураганын айтат. Аябай капа болуп олтурам. Бүгүн кызымдын жана менин клибим чыкмак. Эфирге чыгарыш үчүн бир клипке 45 000 сом дешти. Ал эми радиолордон ырларыбызды такыр алып салган. Ай сайын акчаны чөнтөктөрүнө салып турмайынча чыгарбайт. Бир ыр аранжировка, обону, сөзү, аны жаздыруу, аспаптар 80 000 сомдон 300 000 сомго чейин турат. Ошондо той чыкса ырдайсың, чыкпаса чыгармачылыгыңды үйдө уланта бер деген заман. Бир гана YouTube каналыма жана баракчама клиптер чыгат. Клипке 40 000 сомдон жогору акча коротосуң. Ал эч кандай акталбайт. Бул чыгармачылыкка болгон сүйүүбүз өтө кымбат болуп бара жатат. Ырчылардын 90%-ында азыр иш жок, киреше жок, зарыл тойлор өтө аз төлөйт дейт ырчы айым. Маалымат булагы Барс Медиа чекит KG.